пайда жана зыян чакасы болот. Эми ушул убакытты биз убакытты жаныбызда эки чака бар, элестетиңиздер. Жаныңызда эки чака бар. Бир жагында пайда, бир жагында зыян деген чака бар да. Эми биздин колубузда семечка сыяктуу эмне бар? Убакыт, айталы бул семечка. Биз ошол убакытты либо же пайда чакасына таштайбыз, же зыян чакасына таштайбыз убакытты. Убакыт өткөн сайын биз убакытты же пайда чакасына таштайбыз, же зыян чакасына таштайбыз. Пайда же зыян чакасына таштайбыз. Демек убакыт менен эмне кетет экен? Эки нерсе кетет. Убакытты эч нерсе кылбай эле жөн эле эртеден кечке уктап жата берген болсоңуз, сиздин убактыңыз зыянга кетти. Сизге минуска кетти. А эгерде ошол убакытты тескерисинче жаткандын ордуна бир нерсени аракет кылып, китеп окуп, дагы өзүңүздү өнүктүрүп, дагы бир иштерди кылган болсоңуз, анда каяка кетет бул убакыт? Пайда жагына кетет. Эми пайда жагына кеткен болот. Эми караңыздар, убакыт өткөн сайын адам эки жактан өсөт. Биринчи жагыңыздар сан жана сапат. Сандык жана сапаттык жактан өсөт. Эки жактан өсөт экен. Биринчиси сандык жана сапаттык жактан өсөт. Биринчиси сандык, экинчиси сапат. Бул сандык деген мындай сан бар го, сан. Мисал үчүн, быйыл 1 жашка кирдиңиз, кийинки жылы 2 жашка. Быйыл 20 жашта, кийинки жылы 21де, кийинки андан 35те, 36да сан. Убакыт өткөн сайын биздин сандык өсүп кете берет. Саныбыз көбөйүп кете берет. Биринчи курста болгон болсок, экинчи курска өтөбүз. Экинчи курста болгон болсок, үчүнчү курска өтөбүз. 1 жашта болгон болсок, 2 жашка, мисал үчүн 30 жашта болсок, 31ге өтөбүз. 31ден 32ге жашыбыз хочиш, не хочиш, туугандар кете берет. Саныбыз өсүп кете берет. Бирок сапаттык жак бул эмне? Адамдын илими, адамдын билими, адамдын түшүнүгү, адамдын интеллеги, адамдын кругозору буну сапаттык жак дейт. Өсүү, өнүгүү, Хочиш, не хочиш, чачың өсүп кете берет. Буга сен иштештин кереги жок. Хочиш, не хочиш, денең чоңое берет. Бул сан. 1 сантиметр кошулат эме болот. Сан убакыттын өтүшү менен кошулуп кете берет. А бирок сапаттык жакка биз иштешибиз керек. Сапаттык жакка иштебей турган болсок, ал токтоп калат. Тескерисинче артка кетет. А сандык жак артка кетпей. Сиздин качан жашыңыз артка кетмексиз. Тескерисинче артка кетпейсиз да. 29 жашта болсоңуз 28ге түшүп калбайсыз. 30га чыгып кетесиз. Бул кете берет сандык. А биз сапаттык жактан иштешибиз керек. Сапаттык жактан интеллектибизди өзгөртүшүбүз керек. Быйыл бир нерсени билген болсок, кийинки жылы көп нерсени билишибиз керек. Бүгүн бир нерсени билген болсок, эртең 2 нерсени билишибиз керек. Бүгүн 1 бет китеп окуган болсок, эртең 2 бет китеп окушубуз керек. Дагы күн сайын көбөйтүп бара беришибиз керек. Демек, ушинтип сапаттык жагыбызды көтөрүшүбүз керек. Тилекке каршы кээ бир адамдардын сандык жагына караганда, сапаттык жагы калып калган. Денеси чоң, акылы кичинекей адам. Денеси чоң, түшүнүгү тар адам. Bizde misal üçün adamlarda, qoğumçulukta bunday adamlar көп. Denesi çoğun, уже 40 yaşka barıp kalgan, 18 yaşta menen mekteptin programması men toktop kalganda. İşensеңizdер, men uşu okutu tajribamda uşunday adamlardı gördüm işensеңizdер. Уже 40'ka 45'ke barıp kalgan, 45'ke barıp kalgan. Orta Azia bir mamleket dahi deyik. Orta Azia bir mamleket dahi degenler bolgon. Город деген сөздү түшүндүрө бакайсың. Город деген не десең? Город шаар. Эми шаар деген эмне десең? Москва Россия өзүнчө бир шаар, Кыргызстан өзүнчө бир шаардай, Казакстан бир шаардай дейт. Демек бул адамдардын эмнеси? Сапаттык жагы калып калган. Сапаттык жактан адам иштебей турган болсо, артта калып калат. Ушундай адамдарды көрдүм. Мен аларды жамандабайм. Болгону өзүбүздүн үстүнөн иштеген эмеспиз. Адамдан адам артык эмес. Бирок ушундай адамдарды көрдүм. О 49, 50 жашка барып калган. Кудай дейсиң, кичинекей нерсеге акылы жетпей атат да. Мындай сен соображение кылып түшүнүп атасың ошол нерсени. Бирок
çoğun bolup alıp, jaşı çoğun bolup uşu nersege eme jetpeyt da. Oşol кезде айтам, mına bilim degendin manisi sapatlık jaktan özünün üstünden özü iştevinin manelүүлүгү ушунда экен. Demek tuğandar, Kuday Taala Kur'an'da emnege ant içip atat? Uakıtqa ant içip atat. Uakıtqa. Demek kim uakıtты пайдаланбай турган болсо, ошондой эметип кете берет, курсагың өсө берет, башка жагың өсө берет, жашың кете берет, бирок сен зыянда калып кете бересиң. Ошон үчүн сапаттык жактан иштешибиз керек. Балким Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эң жакшы адам, жашы кичинекей болуп туруп, жашы жаш болуп туруп, өзүн чоңдорго окшоткондор дейт. Ал эми эң жаман адам бул жашы улуу болуп туруп, өзүн жаш балдарга окшоткондор дейт. Кээ бир адамдар бар, кээ бир жаштар бар, уже жашы 25 жашта, сапаттык жагы, акылы, интеллект, ой жүгүртүүсү 50 жаштагылар көрүп койгондой сүйлөйт. Уже 35-40 жаштагыдай сүйлөйт. 25 жашта, 20 жашта туруп алып. Демек адам эң маанилүүсү сандык жакка көңүл бурбасак деле, бирок сапаттык жакка, кругозор, түшүнүккө, илим, билимге биз сөзсүз эмне кылышыбыз керек экен, көңүл бурушубуз керек. Туугандар. Демек ошон үчүн дагы Кудай Таала эмне деп атат? Вал аср, убакытка ант деп атат. Убакытка ант. Кудай Таала эгерде Куранды түшүрбөсө дагы ушул нерсени түшүрмөк дейт. Ушул нерсени эметмек дейт, түшүрмөк. Анан кээ бир адамдар, мисал, сиздин канчалык жашыңыз өткөн сайын кубанбастан, жашыңыз өткөн сайын тескерисинче өзүңүздөн отчет алышыңыз керек, отчет. Мен ушунча жыл өтүп кетти, эмнеге жеттим? Эмнени кылдым? Деген суроону өзүбүзгө беришибиз керек. Көптөр бул нерсени бербейбиз, кубанып эле жүрө беребиз. Туулган күн өткөрөбүз, кыйкырып, бийлеп. Туулган күнүңдө сен уже эмен келип калды, уже билетиң жакындап атат. Ар бир адамдын билети бар. Мисал үчүн айталы, бүгүн саат 12-де Кыргызстан сааты боюнча сиздерде бирөөңүздөрдө, сестра Нурай, сестра Айткүл, Нурия же болуп бирөөңүздөрдө мисал үчүн саат 12-де билетиңиздер бар Москвага учканга. Сиздер эмне кыласыздар? Жайбаракат эле отурасыздарбы? Убакыт жакындап атат деп эле. Жок, эмне кылабыз? Ары нерселерди камдап, бардык оокаттарыбызды алып, буюм тайымдарыбызды алып даярданабыз. Убакыт жакындаган сайын даярданабыз. Ушул сыяктуу эле биз дагы жашыбыз өткөн сайын эмне кылышыбыз керек? Аракет кылышыбыз керек. Себеби эмнеге? Билеттин времясы жакындап келе жатат, дата келетат. Ошон үчүн аракет кылыш керек. Эми ушул жерде азыр бир аздан кийин өчөт, кайра киресиздер, зумду билбегендер. Эми ушул жерде дагы бир нерсе айтайын, иштерди 3кө бөлөбүз. İşlerdi tuğandar 3'e bölüyoruz. İşlerdi 3'e bölüyoruz. Birincisi işler. Birinci sizler Kuday üçün bir iş kılınızlar. Kuday üçün. Birinci misal üçün iş kılavuz. Turağı. Kuday üçün birinci. Kuday üçün bir iş. Andan keyin özüm üçün degen. Özünüz üçün.